Саламатсыңарбы балдар? Мен өзümü tanıştırıp keteyim. Ben familiyam Bolдалиев, atım Erkinbek, отчеством Жунусович, Erkin Жунусович. Ben ушул Саата районунун Ивановка айылында музыкант болуп иштейм. Мен силерге келген себебим баягытан бир жакшы жомок окуп берейин деп келдим. Анда эмесе кулак салып тынч угуп турасыңарбы? Жомоктун аты Алтын куш ач көз чал. Тынч отуруп туруңла, мен азыр жомокту окуп берем силерге. Илгери убакта бир чал кемпир жашаптыр. Алар өлбөстүн күнүн көрүп, өчпөстүн отун тутантып күн көрүшөт. Чал күн сайын отунга барып, аны алып келип белемдеп үйүнө киргизет. Кемпири болсо үй сарамжагын жасап, тамак жасап, чай кайнатып туруптур. Өтө ынтымактуу жашашат. Чал үйрөнгөн адаты боюнча бир күнү отунга барат. Чытырман токой бир чоң даракты кыймакчы болуп, балтасын колуна алат. Ушул кезде дарактардын арасынан алтын куш чыга калып, адамча сүйлөп кирет. Даракты кыйбагын, айланайын адамзат. Чал буга таң калып, өзү чалкасынан кете жаздайт. Куш болсо, адамзат, менден такыр коркпо, эмне кааласаң ошону аткарамын дейт. Менин үйүмө кеңири жага тургандай отун жеткирип бергин. Отунсуз жан сактоо бизге кыйын, деп сөзүн аяктайт. Болуп көр, айтканың орундалат. Ага кападар болбой, үйүңө кайта бер дейт. Бул жолу Абышка отунсуз үйүнө куру келип, кемпиринен аябагандай жеме угат. Абышка отунду алтын куш кыйдырбай койгонун баштан аяк айтып түшүндүрөт. Кемпири болсо, сен өлүп кет, абдан калкычысың, деп урушат. Эртеси эртең менен караса эле үйдүн ирегеси толгон отун. Баягы кемпиринен жеме уккан Абышка эми кемпирине аябай мактанат. Бир күн өткөндөн кийин Абышка жипти курчанып, балтасын колуна алып, чоң түп даракты кыйганга дагы барат. Дагы баягы куш. Сага эмне керек, Абышка, дейт. Мага аппак боз үй керек, дейт. Болуптур, Абышка, айтканың орундалат. Үйүңө барып, окуяны кемпириңе айта бер, деп куш көздөн кайын болот. Абышка токойдон кайра үйүнө келет. Эртеси кемпири экөө эрте туруп тышка чыгат. Караса 6 канат аппак боз үй тигилип турат. Экөө тең көргөн көздөрүнө ишенишпей, аябай таң калышат. Үйгө киришип, көңүлдөрү аябай ачык, жарык маанайда кубангандары коюнда батпагансый. Эртеси Абышка дагы токойго баягы өзүнүн тааныш дарактын жанына жакын келет. Балтасын алып, аны чапканга даярданат. Бул жолу да Абышка дарактын өзөгүнөн алтын куш баш чыгарып, сага дагы эмне керек, деп кайрылат. Мен бай болсом дейм, короодо сан жеткис малым болсо, алар аппак болсо, деп суранат. Болуптур, адамзат, тилегениң орундалат. Өзүңдүн боз үйүңө окшош койлоруң ак болот. Аны эсептеп түгөтө албайсың, дейт да көздөн кайын болот. Үйүнө келип, Абышка кемпир экөө таңдын атышын чыдамсыздык менен күтүшөт. Таң ата теребелди карашат. Айланада жайылган сансыз кой менен уй. Санап жетише албайт. Арадан бир топ ай өтөт. Чалдын курсагы тоюп, көңүлү көтөрүлүп, хан болгусу келет. Белине балтасын кыстырып, баягы чынар тереке дагы келет. Кыя баштайт чынарды. Алтын куш мына чыгат жок, ана чыгат жок. Теректи кыйып жыгып, уясын караса алтын куштун өзү жок. Үйүнө келсе мал да жок. Баягы ак өргөө да жок.
кемпири ач көздүк адамды жакшылыкка алып келбейт деп какшанып отурат. Мына балдар ушул жомоктун аягына чыктык. Түшүндүңөрбү? Мен силерге суроо берейин. Силер ошо жооп бергенге аракет кылгыла. Шал токойго барып отун кыйып атканда алтын куш каяктан пайда болот? Даракты кыйбагын айланайын азамат деп тил кирет. Абышка алтын куштан дагы эмне сурайт? Алтын куштан дагы ак өргө боз үй сурайт. Балдар, жомоктуулуктуңар, азыр мен силерге суроо берейин. Абышка алтын куштан үйүнө эмне сурайт? Биринчи суроо. Экинчи суроо, абышка отун кыйып атканда эмне чыгат? Кандай зат чыгат да абышка менен сүйлөшөт, тил кирип. Андан кийинки сурообуз, абышка ач көзбү же жакшы адамбы? Ушул суроолорго жооп бергиле. Анда эмесе жомокту аяктадык. Жакшы калгыла, саламатта калгыла. Бул китепти силерге эстеликке калтырып кетейин. Окуп жүргүлө. Мен Атылбаев Илгизмин. Мен 3-Б классмын. Жомоктун аты Алтын куш экен. Жомок мага аябай жакты. Сонун экен. Чал, эмне сурайт экен алтын куштан? Ал болсо мындай айтып сурайт экен. Боз үй алгысы келгенин сурайт экен. Бай болгусу келгенин сурайт экен. Хан болгусу келгенин сурайт экен. Мен станция Ивановка башталгыч мектебинин 3-Б классынын окуучусумун. Мырзакулов Нусрат. Алтын куш абышка жөнүндө жомокту уктум. Мага аябай жакты. Азыр мен экинчи суроосуна жооп берейин. Абышка отун кыйып атканда кайсы жан чыгат? Алтын куш чыгат. Саламатсызбы, мен Жолбаев Бекжан. Номер 4 Ивановка башталгыч мектебинин 3-Б классынын окуучусу. Алтын куш жомогу аябай жакты. 3-чү суроо, ооба, абышка ач көз болот экен. Андай адам болбош керек.